Жоқ, чек. Пока бере албайсыз. ККМ аппараттары боюнча кабарыңыз барбы, жокпу? Жоқ, жабат болачы. Снимайте, хотя бы спросите, можно или нет. Эми азыр секин үйрөнүп атат экенсиз, дагы. Мен дагы ойгойм. Ача албай атасыз да. Бул бир көрсөтүп коюңуз мына камера. Сураганда ага чек бербей коюу сатуучунун мыйзам бузгандыгын аныктап берет. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз бүгүн мына ар бир накталай акча менен соода кылган ичканаларга барып туруп, бүгүн ККМ аппаратын орнотконбу же жокпу биргеликте текшермекчибиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, азыркы учурда өлкө боюнча ККМ аппараттарын же болбосо көзөмөл кассалык машиналарды орнотуу боюнча саясат жүрүп жаткан учуру. Андыктан бүгүн эл өкүл программасында чогуу биргеликте бул ККМ аппараттары орнотулуп жатабы же жокпу деген суроого жооп издеп келмекчибиз. Кеттик. Талап кыласызбы бир покупка кылган жерде? Кеде, ооба. Кеде ооба. Сурайм да. Сурайсыз? Жок. Талап кылбайсыз? Негизи талап кылыш керек экенин билесизби? Билем. Ал кимге пайда? Мамлекетке. Мамлекетке. Рахмат. Чек талап кылам. Лотереяга катышып атасызбы, катышпай атасызбы азыр? Жок. Катышпай атасыз. Чек талап кылган кимге пайда негизи? Кимге? Билбейсиз. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдан тартып чакан жана орто бизнести колдоо жөнүндө жарлыгына ылайык жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон ишкерлик субъектилер салыктан бошотулат. Азыр биз мына өтө популярдуу болгон фастфуд тамактарын даярдаган тамактануучу жайга келдик. Азыр бул жерден чек алабыз. Анан кийин биргеликте сиздер менен чекти текшермекчибиз. Биздин чек мынабы эже? Буну неге сразу бербей атасыз эже? Мен цифрмен болуп. Ар бири кетет, а? Да. Мына көрсөңүз уже канчанчы чек бердим. Ассаламу алейкум. Жакшысыңарбы? ККМ аппараттары орнотулдубу силерде? Орнотулду элекпи? Кандай болуп атат? Азыр ок кассада иштеп атабыз. Жылдын акырына чейин срок берген. Срок берген да? Ооба. Ого чейин биз Осо мастерден уже сүйлөшүп койдук. Азыр ошого ишти аракеттер болуп атат экен да. Буйрусам мына 2023-кө чейин орнотулат. Орнотот. Орнотобуз, баягы принтер заказ кылдык. Мына биз азыр эң көп адамдар жыш жайгашкан Ош шаарындагы Араванский кесилишинде турабыз. Бул жерде мына Сибирская корона деген дүкөнгө кирдик. Оазис деген тамактануучу жайга кирдик. Бул жерде магазинде азыр чек бербей жатыптыр. Бирок бул тамактануучу жай качан гана биз талап кылган учурда гана берди. Ага чейин мындай өзүнүн гана чегин берди десек болот. Жакшысыңарбы? Жакшысыңарбы? Салам алейкум. Силерде ККМ аппараты орнотулдубу? Сурамжылоо кылып жүрөт элек. Жакшысыңарбы? Денсаулыктар жакшыбы? Быйыл жаңы жылга чейин ККМ аппараттарын орнотуу боюнча тапшырма силерге берилсе керек, силерде бар, а? Клиенттер талап кылып атабы же сураган учурда гана берип атасыздар, а? Мына бул ККМ аппараттары боюнча сиздерге дагы тапшырма берилип атабы, берилбей атабы? Билбейсиздерби? Жоқ, мен ККМ аппараттары боюнча кабарыңыз барбы, жокпу? Жоқ, жабат болачы. Саламатсызбы эже? ККМ аппараты орнотулганбы, орнотулган эмеспи? Сурамжылоо кылып жүрөбүз. Жанында бар. Чек сурагандарга бересиздер. Сурабагандаргачы? Сурагандарға чыгарып коебуз. Чыгарып коесуздар, а? Алсам болобу? City Market дейт. Рахмат эже. Саламатсызбы, чоңуз? Чек бербей атасыздарбы азырынча? Аракеттер болуп атабы? Саламатсыздарбы, чоңуз? Кандайсыз? Кандай чек берип атасыздар? Чек мындай чыгып бизге жаңы келди ушул. Сиско дейт. Өтсө керек, а? Коукеджи деп турат го сайты. Жаңы келди бул. Мына 2000 мындай болсо керек мурун, а? QR коду жок, а? Жок, мурда дагы бар эле. Бар беле? Ооба. Жаңы коюлуптур, значит, аппарат алмашыптыр. Срогу бүтүп, анан ушуну жаңы кечирип. Негизи силердики бул сет аптека, а? Силерде андай проблема болбосо керек. Рахмат, сурамжылоо кылып жүрөбүз. Негизи даярбы, даяр эмеспи бул? ККМ чек берип атасыздарбы ККМдан? Сотка урабыз. Сотка. Кантип урасыз, мисалы көрсөтүп койсоңуз болобу? Мен азыр бир нерсе алсам кандай кылып? Негизи чек сурап атабы клиенттер? Сурайбыз, снимай, WhatsAppка жөнөтүп атабыз. WhatsAppка жөнөтүп коюп атасың.
Кандай болуп атат, эмне болуп 1 атат? минут, Кечире эже, 1 минут. Mana. Tayzus bilan. 15. Mana. 75. Nima? 2. 2. Jo'ra tarafa. Эми азыр секин үйрөнүп атат экенсиз, дагы. Men davno o'rganman buni. Билесиз, а? Bir yildan o'rgandim. Aça албай атасыз да, ошо айткан. Yo'q. Ochildi. Саламатсызбы, эжекес? Мына азыр мен сиздерден бир нерсе сатып алсам, чек сурасам, чек бере аласызбы, жокпу? Жок, чек. Пока бере албайсыз, а? 2023 жылга чейин успеть этишиңиз керек, билесиз да? ККМ аппараттарын орнотушуңуз керек. Же болбосо баягы телефондон приложениясын. Через телефон. О, телефон кылсаңыз болот. Ошого сурамжылоо кылып жүрөбүз, опрос кылып. Макул, ишиңизге ийгилик, рахмат. Болуптур. Азыр биз МПА май куюучу жайына келдик. Чек талап кылып көрөбүз. Негизи ККМге өткөнсүздөрбү? Кардарлар чек сурагандар көп болуп атабы, аз болуп атабы, сурамжылоо кылып жүрөбүз да. Көп эле. Бирок бар эмес, а? Бар эмес. Чектер анда көбөйүп кетсе керек сизде. Чектер көбөйүп кетсе керек. Клиенттер албайт го көбү. Ооба, көрсөтүп коюңуз. İçin көрсөтүп коюң. İçin. Мындай эле ичин көрсөтүп коюң. Рахмат. Канча болду? 25 сом. Siz çek бере албайсыз азыр, а? Бере албайм. Чек бере албайсыз. Кабарыңыз барбы негизи? Кабарым бар. Качан коюп калышыңыз керек ошону? Эми Кудай кааласа коебуз. Качан? Гапыбыз унга ачык кетет экен, ошоңго дейм. Бардык жерде накталай эсептешүү болгон жердин баарында контролдук кассалык аппарат колдонулушу керек. ККМ онлайндын 193 токтомго ылайык келбегендери 31 декабрда өз жумушун токтотуш керек. Кардар сураганда ага чек бербей коюу сатуучунун мыйзам бузгандыгын аныктап берет. Эгерде кассалык аппараты бар болуп туруп кардарга чек бербей койгон учурлар аныкталган болсо, анда 13 000 сом айып пулга жыгылат. Эгерде кассалык аппараты жок, ишмердүүлүк жүргүзүп аткандыгы аныкталган болсо, анда 23 000 сом пул айып пул салынат. Аппараттардан чыгып жаткан чектер момундай көрүнүштүү болот. Бул жерде бардык маалыматтар камтылган, QR код болот. Бул жерде касса аппараттын номери, чектин номери, датасы, ишкананын толук маалыматтары ушул жерде камтылат. Момундай көрсөтүлөт. Бул жерде бүт бардык QR коддун жанында маалыматтар бар. Кимде-ким ушул чектин базага түшкөн, түшпөй аткандыгы боюнча, эгерде ар бир мына сотка телефон аркылуу QR кодду эле окутса, бул чек боюнча жалпы маалымат, ишкана бүт маалыматы келип чыгат. Эгерде кардар момундай QR коду жок, товарный чек менен иштеп аткан болсо, анда бул мамлекетке эч кандай маалымат ташылбай аткандыгын далилдеп көрсөтөт. Бул товарный чек. Бул эч качан мамлекетке алып келбейт. Бул ишкердин өзүнүн ичиндеги кагаз болуп эсептелинет.